Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач эле Борбор калабызда акыркы аптада күч алган тартип сакчыларын тинтүү иштери туурасында сөз кылмакчыбыз. Шаардыктарга маалымат берүү максатында Борбор калабызда орун алган блокпосттор эмне менен алектенет биздин алгачкы сюжетте. Болжол менен бир аптадан бери шаар ичинде бир канча жеринде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы блокпостторду орнотуп, иш алып барышууда. Мында майы кызматкери менен кайгылуучулар жана аймактык тилкелик нускоочулар менен куралган топ шаардын чыга бериштеринде унааларды тинтүү менен алектенишүүдө. Assalomu alaykum, qandaysizlar aka? Yaxshisiz, Shavkaydan chiqib Takmitlaringizni ko'rsatib, bagajni ochib qo'ysangiz cho'q, men ko'rib o'taman. Hozir reyd bo'ladi, aka, tushundingiz bizda. Reyd Sirena Arsenal degan. Blok Ostotrosk yoqda. Маал менен 20дан ашуун посттор жетекчилик тарабынан текшерүүгө алынып, алардын иш алып баруусуна көз салып турушат. Болжол менен 3-4 саат сайын канча тартип бузуп фактысы катталганын жана аларга кандай чара көрүлгөнү туурасында маалымат алып турушат. Если сотрудники выйдут на связь, будут просить помощи, пожалуйста, сразу же вовремя реагируйте. На подмогу там барып, совместно репортермен, да? Учурда Борбор калабызда мындай блокпосттордон 20дан ашууну орун алып, иш алып барышууда жана мындай ыкма менен аз убакыт ичинде аз эмес тартип бузуу фактыларына тыюу салууга жетишкенин айтышат тартип сакчылар. Шаарыбызда мыйзамсыз курал жарактарды көтөргөндөр фактылар болуп атат. Ошол курал жарактарды автоунаалар менен ташыган фактылар болуп атат. Мына ошонун баарын кескин түрдө жоготуш үчүн биздин жетекчилик тараптан тосмо пункттар орнотулду Бишкек шаарында. Мен да жарандарга айтып кетким келет, бул тосмо пункттардан эч ким чочулабасын, бул өзүңүздөрдүн коопсуздугу үчүн орнотулуп атат. Айрым жарандарыбыз муну туура эмес көрүп, биздин кызматкерлер талап кылат, автоунааны токтотуп, автоунааны көрүш үчүн эшиктерин ачып бербейт кээ бири арткы жүк ташуучу багажник деп коюлса анысын ачып бербейт. Эмне негизинде деп суроо берип. Бунун баары эми өз үстүнө коопсуздугубуз. Койгондон кийин жыйынтыктар бар. Ошондон бери айрым кылмыштар ачылып атат. Көп эле кылмыштын көбү эле бул имущественный характер деп коебуз. Бул адамдардын баягы үйлөрүнөн уурдоо фактылары болуп атат. Ошону автоунаалар менен ар бир ташкан жерлерден кармалып атышат. Бул эми блокпостто ар бир блокпостто 3 кызматкер турат. Бир жол кайгуу кызматкери, бир аймактык тескөөчү жана бир ыкчам кызматкер. Ар бир кызматкердин өзүнүн иши алып бара турган иши бар. Бул эртең блокпосттор 3 смен иштеп атышат, ар бир смени 8 сааттан. Ал эми блокпостторго жетпей алган тартип бузууларда четте калган жок. Алар менен да адаттагыдай күрөшүп, адаттагыдай эле чара көрүлүп келет. Кезектеги мас айдоочулар кезектеги сюжетте. Машина запустим, пойти машину запустим. Садитесь, сами. Александр, присядьте, пожалуйста. Что с вами? Вы что? Я нормальный. Ну, продувай, на. Александр, присядьте, пожалуйста. Будьте любезны. Нас еще не будет. Нас спокойно не будет. Запах Вы увидите потом. Ничего страшного. Присаживайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Yok, воду камерада. Александр, присаживайтесь. Александр. Наркологияда тийиштүү текшерүүдөн баш тартып жаткан мас айдоочу жол кайгыл милициясынын колуна түшүп, эми мүнөзүн көрсөтүп жаткан жери. Эмнегедир мас киши дайыма эле ушинтип, тултуюп баш ийбей койсом мени кечирип коюшат деп ишенишеби, Айтор курч мүнөзү жардам берчүдөй эле жулкулдай беришет. Бирок анткен күнү да иш өзүнүн угу менен жүрө берет. Мынтип өзүн Александр Тен деп тааныштырган мас айдоочунун да мастыгы такталып, унаасы тийиштүү жайга жеткирилген жеринен анан биздин чыгармачыл топ келген.
Буга чейин кыйын бат эле мынтип жоошуп, Айтор уялыкта калганбы бетин да жаап жашырып калган. Бирок жүзүн жапса да өзүнүн тарбиясыздыгын жаап алган жок. Уважаемый, заранее, без сопротивления, как ранее вы это активно делали. Просто выйдите. Руки убрал. Да вот убрал, выходи. Руки убрал. Вот здесь стойте. Вот здесь стойте, куда вы? Все, я убрал. Вот. Все. Что, не подтверждал? Нет, не подтверждал. Стойте тогда. Вот. Еще раз шапку снял, еще раз могу шапку снять. Меня? Руки убери, Да я не сомневаюсь. Все спокойно. Да, уважаемый, как с сотрудником разговариваете, а? Вот так стойте. Руки бери. Вот так. Все, поверь, машина. Я стою спокойно. Все, стойте здесь. Айыпына токтотуучу жайына унаасы жеткирилген соң бетин жаап алган Александр бир топко чейин эшиктерин жаап ала албай угар болду. Бизден уялганынан үстүңкү кийимин башына чейин кийип алып, эшигинин ачкыч салчу жеринде таппай жатты. Акыры жаап алды да чыгып кетүүгө шашылды. Бирок тилекке каршы Александрдын иши муну менен да бүтпөйт болчу. Анткени унаасынын да өзүнүн да документтери жок болгондуктан өздүгүн тактоо үчүн ички иштер башкармалыгына жеткирилмекчи. Меня ты куда снимаешь? Что ты себя снимаешь, дорогой? Пойдем. Меня зачем снимаешь? Пойдем, Антон. Уважаемый, машину присядьте. Меня тут что? Друг да его. Я приехал узнать, в чем дело. Бул ызы-чууну жакшы көргөн киши болсо Александрдын аты жөнү белгисиз досу. Тең тушуна жардамга келген имиш. Жөн эле келип кыйкырып урушуп койсом кое берип коюшат деп ойлогонбу, Айтор бир топко чейин каты сүйлөп жатты. Прости его, ну что, бывает, Матвей. Совсем бывает. Товарищ, ну что вы делаете, ё-моё? Вы лучше... Только что угрожали нам. Кто угрожает? Кому? Ваш друг? Завтра ключи от машины сейчас заберите у него, то он пьяный сейчас. Бул аракеттер албетте текке кетти. Александрдын айласы кетип жолдон Эрик Тажибаев аттуу ички иштер министрлигинде болжол менен өздүк коопсуздук кызматында иштеген кишиге да чалып көрдү. Албетте анысы келе албады. Александр болсо жардам күтө албай, адаттагыдай актанып баштады. Тажибаев вам кто? Эрик, которому вы звонили. Александр. Я такого не знаю. А почему звонили ему? Потому что не знаю. Кто там? Случайно набрали его номер? Не знаю. А кто набрал номер его? Вы. Может быть, вы набрали его номер? Зачем мне набирать? Может быть, вы набрали? Эмне кылса да эч нерсеси жардам бере алган жок. Масавалда унаасын башкаргандыгы үчүн мүнөзү курч, Александрдын унаасы тийиштүү жайга жеткирилип, өзүнүн өздүгү такталгы чакты да бул жерде таң аттырмакчы. 924 экипаж менен түнкү саат 11:00 рабочий көчөдө Мерседес автоунаасы токтотулду. Айдоочу Тен Александр Александрович деген сослов Мас абалында экен. После чего бул нами биз менен освидетельствование жеткирип, аяктан жеткирилгенден кийин Свердловский РОВДга жеткирилди. Анткени жанында өзүнүн аныктоочу документтери жок экен. Баш ийгиликтик көрсөттү, сөктү, оскорблять этти. Ошого карата рапорт жазып туруп Свердловский РОВДга тапшырдык. Бул дагы бир мас айдоочунун унаасы. Ашып кетсе мындан бир күн мурда болгон окуя. Жол айгыл милициясы кызмат өтөп жаткан жерден өтүп баратып, алардын токтоп бер деген буйругуна баш ийбей качуу аракетин көргөн. Кара жагач конушунда мынтип кубалашма ойноп жүрүп, акыры унаасын таштап качууга мажбур болгон. Майке, балдар силердин үйдө, Кечки келсе, кетип качкан. Жана эле силерге токтоп айтып коюп кетсе, тызычы кылбайды. Ошо качпай атпайбы, непочтение болгон. Ошол жөнүндө бир комментарий берип коюңуздар. Ушундай алып кетишип турган, качып кетишти. Аны эмне болду деп чыга калсам, жол калыпсыңар деп чыксам эле. Эмне болсун, тузак турат туруп, аңгайга тосса качып кетишиптир дешти. Көчөмө көчө колап келди. Көчөдөн бул көчөдөн кайра бул көчөгө. Көрсө балдар кызала качып келе чыккан экен. Анан албетте жолдон арак ичип да алышкан экен. Андыктан кызыл жазылды көрүп, коркуп качып кетишет. Мынтип айланып отуруп, өз үйүнүн жанына кирип, ар кимиси ар кайсы жагына чачырап жатат. Кызым болсо кайра таксиге салып, үйүнө жөнөтүп, болочок күйөөсү мынтип тоюнда жылдырат. Жок, качпай эле, мындай нормально, от души эле келатпыз. Жакшы эле, баары отуруп, аны районго киргенде, повороттон гаишник токтотуп калды. Анан тиги жаш бала урулдан ичип алдым эле деп коркуп койду окшойт да. Мындай газды тээп, гаишникке токтоп кетип калды да, жакта. Анан ошо менен качып айланып жүрүп, ушун ситуацияга кирип калдык. А эмне качтыңар анан? Силер деле чыгып токтоп койсорбу? Мен айттым, токтой эле койчу, ичип алсаң деле мейли.
бирөөнү атабыз түшүнөт го десем болбойт, тиги тепти, биякты бир айландык да мындайчы. Артыздан келип ошондой ызы болуп калды. Ошол кыз кайда? Аны күч менен алгачып келаттыңар беле же кандай алат? жок, кыздын өзү. Кыз менен өзүм 3 жыл сүйлөшөм негизи. 3 жыл көрүп тааныш болчу ошол. Ал кайда дейм да, аны да бирөөсүн аман эсенби көрүп коелу дедибиз. Жок, ал кетип калды уже. Мынтип той ээси гана кайра басып келип, жол кайгыл милициясына болгон окуяны түшүндүрүп берейин деди көрүнөт. Бирок кечирим сурап коюу менен эч нерсе токтоп калган жок. Андыктан унаа ээси жок болгондуктан, дөңгөлөктөрдүн да жели чыгып калгандыктан, кайгылуучулар анын номурларын гана чечип тим болушту. Подозрение жаратканынан токтотконбуз. Ал бизге непочтение көрсөтүп, ал айдап кеткен артынан кубалап барып карман учурда айдоочу скрылся с места происшествия. Биз эми жанында жүргөн балдарды чакырып сурадык. Анын айтуусу боюнча булар спирт ичимдиктерин ичип алып, биз тоскон учурда коркуп качып кеткенбиз деп айтты. Мас айдоочуларды кээде мынтип алардын кылыктарын көрүп алып күлүп койгонубуз бир маселе. Бирок мунун эч кандай күлкүсү жок экенин айта кетмекчибиз. Анткени мас абалда унаасын башкаргандардын баары эле колго түшө бербейт. Көрүнбөй, билинбей калгандары көп учурда кырсыктап кетишет. Мындай окуялардын бири дем алыш күндөрү орун алып, кырсыктын айынан 2 бала ордунан мүрт кетип, экөөсү ооруканага жеткирилген. Элебесов менен ауыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол кырсыгы ага күбө болгондордун элесинде бир топко чейин калат. Жаңыдан жашап келаткан 4 бала кырсыктап унаасын башкара албай, алгач контейнерди сүзүп, андан соң тоголонуп кетет. Окуя болгон жерде бирөө унаа тоголонуп баратканда ыргып кетип, бети башы тытылса да аман калган. Белгисиз айдоочубу же жүргүнчүбү бир топко чейин өзүнө келе албай, достору жаткан жерге бара албай, бир сөз чыгарбай отура берди. Алынбай экен мен. Тибелиш, арак турулчу, була кичине аба эметип нормально өзүнө келсин. Ал шоковое состояние. Жалпы унаанын ичинде 4 бала бар болчу. Бири мынтип бетиндеги тытыктары менен гана кутулуп кетсе, калгандары оор жарат алышкан. Окуя болгон жерге биринчи келген майы кызматкерлери тегеректе жүргөн күбөлөр менен чогуу балдарды алып чыгышкан. Тилекке каршы кырсыкка кабылган балдардын экөө 10 мүнөткө жетпей бул дүйнө менен кош айтышып кете беришкен. Мен келгени бирөө эле экен, 4 бала экен. Үчөө жерде экен, бирөөнү алып түшүп жардам бердим да. Тирүү эле бар. Бирөө тирүү болчу, биз түшүп атканда. Дем алып атканда. Түптүз катуу келаттыр. Ати бурчта гаишниктер туруптур. Түз өтүп кетиптир да, анан гаишниктер айтышы боюнча эме экен да. Катуу өттү дейт, эми бирдеке болот дегичи болбойбу, контейнерге чабылып калыптыр. Тоголон ичинде бирөө түшүп калыптыр айнектен. Экөөнү гаишниктер сүйрөп чыгыптыр. Бирөөнө мен жардам бериштим. Окуядан көп өтпөй тез жардам кызматы келип, маркумдардын көз жумгандарын тастыктап берип, ал эми оор жарат алган балдардын бирине биринчи жардам көрсөтүп, жана бетиндеги тытыктары менен кутулган бала экөөнү ооруканага алып кетишти. Калгандары элдерде ара калгыш мишетпейм. Ара тургуч мына врачтар көрүп атасыз. Кезекте адатка айланткан сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз каракчылардан сактануу ыкмалары. Уурулукка каршы күрөшүү, уурулуктун алдын алуу сиздин колдо. 2015-жылдын акыркы 10 ай ичинде 9000 кылмыш иши катталган, анын 8000 уурулук кылмыш бет ачылган. Уурулуктун алдын алууда сиз өз үйүңүздү, короо жайыңызды коргой аласыз. Ал үчүн үн берүүчү, жарык берүүчү, видео байкоочу заманбап технологияларды орнотуу сунушталат. Ошондой эле күч органдары менен келишимдик негизде айгай чакыруучу үн берүү жабдыгын орнотууда, кылмышкерлерди өз учурунда кармап калууга же ууруларды чочутууда ыкчам көрүлүүчү иш-чара. Акыркы күндөрү түрмөдөн бошогондор да аябай көп болуп атат. Баягы амнистияга туш келип калышып, азыркы убакта бир 7000 киши бошоду. Жалаң ошо соттолгондор, кража менен соттолгон мурунку группалар бар, анын ичинде группанын ичинде кармалбай калгандары да болот, буякта воляда деп коет. Алар ушундай азыр өздөрүнчө топ түзүшүп, булар жалаң форточникти,
эшикти жанагындай аджымдап коет, азыркы инструменттер чыгып атат. Замокту эле жулуп алышат. Азыркы убакта социалдык эмеге жараша акча жоктугунан баштап мурун бир нече группа иштесе, азыр биз группанын үстүнөн иштеп атып жетишпей атабыз. Ар бир чогулган 3 бала, 4 бала болуп эле анан жанагынтип арактык ичимдик ичкенден кийин эмне кылабыз, кандай кылабыз, акча жок дегенден кийин булар эмне кылат? Баягы ээсине түшүп атат дагы тиги жакшы жашайт. Тигинин акчасы бар эле деп ошол жака кирип кетип атышат да. Эскертүү: уурулар бирөөлөрдүн берген маалыматтары аркылуу үйүңүздөгү баалуу буюмдарыңызды, акчаларыңызды алганы киришет. Терезелер жана кулпуларды ар кандай ыкмалар менен ачууда. Терезелерди, кулпуларды кысма жабдыктарды пайдалануу менен ачкычыңызды жоготууда сөзсүз түрдө кулпуларды алмаштыруу зарыл. Бир жакка чыгаарда терезелерди, кулпуларды бекитүү абзел. Уурулукка каршы күрөшүү, уурулуктун алдын алуу өзүңүздүн колуңузда. Назарыңыздарда издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы маркумдун өздүгүн тактоого көмөк көрсөтүүгө чакырышууда. Болжол менен 18 ноябрь күнү эртең мененки саат 8:00 Ала Тоо жаңы конушунун Белмазар көчөсүндө темир жолдун жанында болжол менен 40-45 жаштагы азиат улутундагы белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Кимде бул киши туурасында маалымат болсо же болгон окуяга жарык төгө турган маалымат болсо 0553 102 359 жана 0551 102 233 номерлар аркылуу байланышууга чакырабыз. 1999 жылы туулган Мерим Бекжанова изделүүдө. Бишкек шаарынын тургуну 29 октябрь күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголууда. Өзгөчө белгилери: бою 154-156 см, орто көлөмдүү, чачы далына чейин кара түстө. Кийген кийими кызыл жеңдүү спорт кийими, көк түстөгү джинсы шымы жана кызыл түстөгү бут кийим. Мерим Бекжанова туурасында кимде кандай маалымат болсо 0700 90 56 11, 0701 41 15 09, 0557 20 12 68, 0550 10 28 72 жана 0772 10 22 01 номерлар аркылуу байланышууга чакырабыз. 1983 жылы туулган Ырсалиева Гуляйым Абдиевна изделүүдө. Жалал Абад областынын Каракөл шаарынын тургуну 15 июль күнү болжол менен саат 16:00 Бишкек шаарындагы Табылга соода түнүндө бир тууган эжеси менен жолугуп, андан соң белгисиз тарапка кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, толугураак келет, чачы жалына чейин жетип, кара түстө. Ырсалиева Гуляйым туурасында кимде кандай маалымат болсо 0312 43 28 15, 0550 10 28 72 жана 0551 10 28 05 номерлар аркылуу байланышка чыгууңарды өтүнөбүз. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкүчөктү. Саламат болуңуздар.